Sosfон темилгелеген мыйзам долбоору боюнча орточо пенсиянын өлчөмү 15%га жогорулайт. Долбоорго ылайык пенсияны чектөөгө байланыштуу 11 өзгөртүү киргизилип, эң төмөнкү пенсиянын өлчөмү 3170 сом болот. Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоору жогорку кеңештин жыйынында каралды. Акыркы убакта пенсиялык системанын адилеттүүлүгү, төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдөрү менен алынган пенсиянын өз ара байланыш боюнча маселелер барган сайын көтөрүлүп жатат. Ушундан улам эмгекке жарамдуу курактагы жарандар татыктуу карлыгын алдын ала камсыздоо менен бирге пенсиялык төлөмдөрдүн адилеттүүлүгүн, учурдагы пенсиялык системанын финансылык стабилдүүлүгүн көздөгөн кадамдар каралууда. Маалым болгондой, бул мыйзам долбоору пенсионерлер үчүн адилеттүү шарттарды түзүү, пенсия чектөө жол жоболоруна таасир эткен ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү, эскирген ченемдерди алып салууну жана жакшыртуу максатын көздөйт. Ошондуктан биз азыр айтып атабыз, пенсиянын базалык бөлүгүн стажына карабай биз минималдык стажды да киргизип атабыз, 5 жылдан 20 жылга чейин бирге. Ошого жараша пенсиянын базалык бөлүгү толук өлчөмдө чектелет. Бул эмнеге алып келет? Бул деген мындан ары бизде 700 сом, 800 сом, 2000 сом деген пенсия болбойт. Пенсиянын базалык бөлүгүнөн аз алган пенсиялар болбойт. 3170 бул пенсиянын базалык бөлүгү, жана ошондон ары камсыздандыруу бөлүктөрү кошулуп, анан пенсия өлчөмү болот. Пенсиялык реформа боюнча бир катар өзгөртүүлөр жогорку кеңеште талкууланып, биринчи окууда кабыл алынды. Мындай долбоор коомчулукта дагы пикир жаратып, киргизилип жаткан өзгөрүүлөр пенсия чегерүүнүн шарттарын жөнөкөйлөтөт деп ишенишет. Чындаган иштеп аткан кишиге ал иштеп атат. Ал иштебеген чордуларга пенсиясын действительно көбөйүш керек. Анан категорияга карап деген нерсе действительно категория болуш керек. Базалык басын көтөрүлсө, анан базадан кийин калган категориялар немелери баягы проценттер кошула берет. Базалык демени көтөрүш керек. Ал эми Жалал Абад облусу боюнча 137 000 пенсионер каттоодо турат. Алар үчүн айына 9 миллион сом керектелет. Учурдагы мыйзамга ылайык эркек кишилер 25 жылдык иш стажы менен 63 жашында, аялдар болсо 20 жылдык стажы менен 58 жашында пенсияга чыгат. Ошондой эле эмгек стажы жоктор каарылык боюнча дагы пенсия алууга укуктуу болот. Бул маектер боюнча жаран иштеп атып туруп, кандай бир себептер менен ошондой ооруп калып, группага чыгып, маектип алып калгандан кийин ошо биринчи, экинчи, үчүнчү группа болуп бөлүнөт. Ошонун негизинде биз ошо маектер боюнча да пенсия чектейбиз. Анан дагы бир бөлүгү бар пенсиянын, бул багуучусунун ажыралымдыгы боюнча пенсия чектелет. Иштеп жүргөн ата-эне каза болуп калган болсо, жаш курагы пенсияга жетпей, ошол атасы же апасы төлөп жүргөн камсыздандыруу төлөмдөрүнүн эсебинен балдарына окууну бүткүчөндө 18 жашка чейин пенсиясы төлөнүп берилет. Быйылкы жылы октябрда пенсия көтөрүлгөн. Социалдык фонддун төрагасы билдиргендей, пенсияга 10 жылдын аралыгында 3%дан 7%га чейин гана кошулуп келсе, быйыл 33%га көтөрүлгөн. Өлкөдө жалпы 739 000 пенсионер бар. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.